тегерек шеттерин бүт тазалаш керек, бизге ачышыбыз керек. Мына махинациялар кетиши азыр булар распоряжение берет, билер сот берип беришет. Пожалуйста, берсин, эми сотко берсин. Ошого карабастан эле, мамлекеттик ошого карабастан эле просто сүрүп чыгышыңар керексиңер. Эми азыр бизде бузгула деп атат. 10 күндүн ичинде өзү ыктыярыңа менен бузгула, болбосо техникаларды киргизебиз деп атат. А биз каяка барышыбыз керек? Президенттин администрациясына иш башкаруучусу Түмөнбаев баш болгон комиссия келет автовокзалга. Ошол Түмөнбаев бул автовокзалды бузгула көчүргүлө деген тапшырма берген экен. Ошол эле күнү Гострой бизге билдирүү берип атат. Өз ыктыярыңар менен автовокзалды бузгула деп. Дем алыш күндөрү толтура комиссия жүрүп текшеришти. А эмне мынчалык ушул керек болду билбейм. Обязательно суббота, воскресенье күнү барып текшериш. Бул суббота күнү, воскресенье күнү текшерди. Кайра ошо менен кечки саат 4-тө мени Гостройдун жетекчилери чакырды. Гостройдун жетекчилери чакырып, эми чырлашпай эле, мындай арыздашпай эле, эчтеке кылбай эле, бир эпке келбейлиби, сүйлөшпөйлүбү деген сөзгө келди да. Анан бүгүнкү чогулушка баарысын чакырганбыз. Ошол Түмөнбаевди чакырганбыз. Президенттин өзүн чакырганбыз. Анан бизди тейлеп аткан транспорт министрлигин чакырганбыз. Бирок келишкен жок тилекке каршы. Эмне үчүн келишкен жок билбейм. Келип ушу сиздердин бүгүн айткандарыңыздарды укса жакшы болот эле. Анан эми жанагы жерден көчүрө тургандан эң башкы маселе ушу болуп атат. Баардык жерде ушуну айтып атат. Көчөсүңөр бир жерге госрегистрди, анан центр обслуживания населения алып келебиз деп. Эми өкмөткө керек болсо, мен айтып атам, өкмөткө керек болсо макул. Эми ошондой эл үчүн болсо көчөлү. Бирок бизге да бир шарт түшүп берсин да. Жанагы эреки бузуу жөнүндө уведомленияны бергенден мурун мени сиздерден де мен жалгыз барбайт элем го, сиздерден болуп чогулуп бир 4-5 киши болуп алып барат элек бизге түшүндүрүп айтса болот эле да. Комиссиясын алып келип текшертет, сотко берет, ишини полный тегерек деп алды. Ушундай кылып атат да азыркы күндө. Ошон үчүн ушуларга таянып алып мен айтып атам. Мына бүгүн бизге жасаган мамилелери бул полный беспредел. Правовой беспредел. Эми бизди аз объяснойго эмете турган болсо, анда бул уже мындайча айтканда ал жак вокзал болушуна андан ары бул учурда канча адамдар нан таап жеп атканын баардыгы тең ойлогудай болбой калат да. Ушуну мен ойлойм, ошо мамлекеттик органдарбы же ким ушул жетектегендер угат, көрөт, анан туура чечилет. Бул биздин эмгегибизди тетигинче жылдан бери жүргүнчүлөрдү тейлеп, кредит алып, машинени которуп, жалаң кредиттин үстүнөн иштеп келатабыз. Ушу бул сайда байып кеткен кишини деле көргөн жокпуз, жалпы өзүңүздөр билесиңер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич деп туруп жазганбыз. Келип катышып берсеңиз деп. Келген жок. Менин угушума, менин сезгениме караганда, ушул биздин жасап аткан, ушул биздин аракеттерибиз, биздин ишсиз калып, балага карабызды багалбай калып, 10 миңге жакын киши ачка каларын а кишиге маалымат жеткен жок. Бер жактагылар эле, алдындагылар эле ушунун баарын жасап атат.